Оппозициячыл активист Тилекмат Кудайберген уулу 19 апрелде Кыргызстанга алып келинди. УКМК ал эл аралык издөөдө болгонун айтып жатат. Атайын кызмат Кудайберген уулуну Бириккен Араб Эмирлигинде үй-бүлөсү менен байланышка чыкпай калгандан 9 күн өткөндөн кийин кармаган. УКМК активист конституциялык түзүлүштүн негиздерине каршы багытталган бир катар оор кылмыштарга шектелип жатканын билдирди. Ошол эле маалда мекеме ал соц түйүндөрдөгү билдирүүлөрү үчүн кармалганын айтып жатат. Атайын кызматтан Тилекмат өлкө сыртында жүргөндө шериктер менен биргеликте соц түйүндөрдөгү көп сандаган аккаунттар аркылуу Кыргызстанда бийликти күч менен басып алууга жана жапырт башаламандык уюштурууга чакырган чагымчыл посттор менен видео кайрылууларды байма-бай жарыялап турганын билдирди. 21 апрелде Бишкектин 1-май райондук соту Тилекмат Кудайберген уулун 19 майга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Ал бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган деп айыпталууда. Иликтөөчү журналист Болот Темировдун маалыматына ылайык сот отуруму жабык өттү. Буга чейин УКМК Тилекматтын шериги делген 2 жаранды кармаган. Алардын бири активистке видеолорду монтаждап берип турган кыз болчу. Мындан тышкары Кудайберген уулу жазган катты соц түйүндөргө жарыялаганы үчүн укук коргоочу Рита Карасартова да кармалган. Сот анын кармалышын мыйзамсыз, бирок негиздүү деп таап 12 майга чейин камакка алган.